Урматтуу көрөрман, атайын сиздер үчүн бул чыгарылышта легендарлуу Nexia унааларын обзор кылууну туура чечтик. Ассаламу алейкум барыңыздарга. жылы Германия өлкөсүндө Opel Kadett унаасы чыгарыла баштаган. Ал дээрлик 10 жыл бою чыккан. Өзүнүн көрөрмандарын көп топтогонунун себеби күйүүчү майды аз талап кылган, тетиктери бышык жана арзан сапаттуу болгон. Ошонун негизинде 1994 жылдан баштап 2008-ге чейин Nexia 1 унаасы чыгарыла баштаган. Ал эми 2008 жылдан 2014-кө чейин Nexia 2 ошол эле поколение Nexia 2 болуп өзгөртүлгөн, рестайлинг болуп. Булардын өзгөчөлүктөрүн эмне деп турсаңыздар, биздин каналдан алыстабай туруңуздар, биз сиздерге подробность айтып беребиз. 1994 жылдан 2016 жылга чейин дээрлик 20 жыл Jevo Motors Кореядан, Uz Jevo Өзбекстан, Россия, Румыния жана Польша дээрлик 5 өлкөдөн Jevo Nexia унаасы чыгарылган. 4 эшиктүү седан унаасы, 5 эшиктүү хэтчбек жана 3 эшиктүү хэтчбек болуп чыгарылган. Негизинен алдыңкы дөңгөлөктөр аракетте Nexia 1, Nexia 2 унааларында тең. Моторлору Dons жана Sons. Коробкасы дээрлик механика 5 ступка алуу жана автомат бар 4 ступка алуу. Дээрлик Кыргызстанда аз кездешет. Ал эми сырткы көрүнүшүнө келсек, өтө кооз дизайнда жасалган. Nexia 1 дагы, Nexia 2 дагы. Галоген фарларда туманниктер орнотулган заводдон. Повторитель поворотниктери кээ биринде бар, кээ биринде жок. Салонуна келсек, базовый комплектацияда электронный айнек көтөргүчтөр, рульдар гидравликасы жок болот кээ биринде. Бирок бул Nexia'нын комплектациясына түшүнбөдүм туугандар. Кандай атоо болот? Электропакет 4 тең, гидравлика бар. Комфорт деп койсок кандай дейсиздер? Комментарийге бир жазып кетиңиздерчи. Кондиционер бар. Сиденьялар, чехолдор кийгизилген, сиденьялар тряпочный сиденья да. Арткы орундуктары мага окшогон адамдарга жакшы эле. Бирок бир аз вес набирать этип алган болсоңуз кыйналып каласыз артында. Тетиктери сапатсыз тетиктерден жасалган. Шумка дээрлик жок. Арзан, күйүүчү майды аз талап кылгандыктан шаар ичинде үйгө өзүңүзгө айдаганга үнөмдүү уна. Nexia 2 унаасы кузовунда дээрлик өзгөчөлөнүп, эч бир эшик, крыло өзгөчөлүгү жок. Алдыңкы артыңкы фаралары жана пластмассадан алдыңкы алтын бамперлери. Болду. Экөөнү алып Nexia 1ге койсоңуз Nexia 2 болуп калат. Nexia 1дикини алып койсоңуз Nexia 1 болуп калат. Өзбек менен корейлер ушинтип хитрый жол менен акча табуу амалын чыгарган. Жылын жаңыртып бизди алдап атат. Ушинтип. Көрүңүздөр. Бул фаралары лупа коюлган, өзгөртүлүп. Бул лупа 4 жыл же 3 жыл жүргөндө өзүнүн сапатын жоготот. Nexia айдагандар билет, Nexia'нын фары өтө слабый келет. Туманниктер заводдон бар. Кузовунду айттык. Салонунда өзгөчөлөн Nexia 1 менен Nexia 2'де. Мынандай чоң бир магнитофон койгон.
Şit приборлор башка болуп өзгөртүлгөн. Тряпочный салон, люк жок. Башка өзгөчөлүк байкаганга мүмкүн эмес дээрлик. Айтам саламды. Мага окшогондор аманбы? Арткы орундуктар өзүңүздөр байкагандай 70 килограммга чейинки адамдар отурса ушундай. Андан весиңиздер бир аз оор болсо 3 адам отуруу мүмкүн эмес дээрлик. Комфорттуулук жок. Для себя тихо мирно жүргөнгө болот. Nexia унааларынын жүрөгүнө келе турган болсок, GRM Sons 8 клапан 1.5 простой мотор. Катушка менен жүрөт. Ал эми Nexia 1 болсо трамблер менен жүрөт. Бул деле GRM Sons 1.5. Андан сырткары Nexia унааларында 1.6 GRM Dons моторлор кездешет. Ал 16 клапан, аттын күчү 95-100 аттын күчү бар. Ал эми простой моторлордо болсо 75 аттын күчү бар. Булар деле GRM ремен менен жүрөт. Бул Dons моторлордун слабый жерлери ушул GRM ремени үзүлсө клапандар ээрет. Ал эми элдин ичинде мифтер айтылып жүрөт. Канчалык чын, канчалык жалган. Эгер ушул катушка менен ремен үзүлгөн болсо клапан ийбейт дейт. Ал эми трамблер менен үзүлгөн болсо клапан ийет дейт. Комментарийге жазыңыздарчы, кимдин башынан ушул случай өткөн? Кайсысы чын? Биз күтөбүз сиздерди. Бул Nexia 2, Nexia 1 унааларынын салмагы 1 тонна 460. Багынын көлөмү 50 литр. Расходуна келсек, простой мотор, Dons мотор дээрлик бирдей расход кылат. Трассада 6, шаар ичи 8. Примерно 7ге расход кылып айдасаңыз болот. Fit унаасынан да эконом машина. Сырткы көрүнүшү да Fit'тен жакшы көрүнүп турат. Байкаңыздар. Nexia 100 чакырым аралыкка простой моторлору 11,5 секундта, ал эми Dons моторлору 16 клапан болгонуна байланыштуу 10 секундта 100 чакырым аралыкты өтөт. Бул унаанын антикоррозия берилгенби, берилген эмеси билбейм. Ошон үчүн унааны алардан мурда Россиядан көп келип атат Nexia'лар. Кузуна өтө көңүл бурууңуздарды суранабыз. Моторуна келсек, простой болгондуктан ар бир устаканада көргөзүп оңдотуп кете берет. Өзгөчө көңүл бура турган жагдайлар. Алдыңкы арткы чашкалары. Лонжерон. Мына лонжерон мына жерден мына лобойдун астынан үзүлөт. Бул үзүлгөндө унааңыз качать этип калат, мындай болот. Анан эмне болот? Техникалык кароого өтпөйт. Аны бир утилизация айдаш керек болот. Крылолору чирейт. Андан эшиктин астылары көп ушул жерлери чирейт да. Бул унаанын арткы крылосу. Пароктору болсо 1000 сом турат азыр. Дыйкандар өздөрү эле коюп алат азырчы. Дыйкандарга барсаңыздар коюп берет сиздерге. Nexia 1 унаасында 1994-жылкы чыккан унаада полный электропакет, электрозеркало, подогрев сиденья, липсток, автомат коробка, трехзонный климат-контроль, 360 камера, полосодержатель, антизанос, лобовой проекция. Ушулардын баарынан башкасы каралган. Тамаша туугандар. Негизи бул унаа айдоочуга өтө ыңгайлуу. Өзүңдү комфорт сезесиң. Өтө экономдуу. Унаа тетиктери да арзан болгондуктан үй ичи, шаарга,
жалгыз өзүң жүргөнгө өтө жакшы. Электропакет. Өтө резвый машина. Кондиционер бар экен. Чувствую себя комфортно. Караңыздарчы, кайсы машинада ушундай бар. Спорт машиналерде бар да, Bugatti'лерде. Байкаңыздар. Звуктары да баягы M-Packet Competition F90'lar бар го. Ошолордой эле чыгат го. Жүрөктөр сезесиң го бул машиналердин звуктарын. О, бисмилла. 4 объемдогу BMW M-Packet'ler келгиле. Жүрүү ылдамдыктары абдан ыңгайлуу, караңыздар. Печкалар бар. 100ге 10 секундта чыгат экен. Тормоз системасында ABS жок, подушка безопасности жок луналарда. Коопсуздук жагы анча каралган эмес. Бул Nexia унаасын немистер чыгарганда кандай болот эле досум? 6-7 подушка безопасности коюп, ABS'терди коюп, объемну бир 4 кылып чыгараттар эле. Гидравлика чоң жолдон барып жарым бурганда бурулуп кетет экенсиң да. Тар жолдон жолго келип туруп бир бурганда бурулат экенсиңер. Ходойлору, тетиктери арзан болгондуктан жарым жылда бир жасатып турсаңыздар болот. Кондиционери болсо кыш. Печкасы болсо Ташкент. Кышта Ташкентте жүргөндөй, ал эми жайда болсо Сибирде жүргөндөй жүрө берет экенсиң Nexia'дачы. Жыйынтыктоочу сөз, көрөрмандар. Бул эки унааны салыштырганда сырткы көрүнүшүнө Nexia 1ге, 2ге 1 балл бердим мен. Ал эми кечки жарыктандыруу фараларына Nexia 1ге 1 балл бердим. Калган жактары бирдей, мотор, салон баары окшош, жүрүү жактары да. Ал эми сиздер кандай балл бересиздер? Өзүңүздөр комментарийге калтырыңыздар. Бул унааларды негизи алып өзүңүздөр үчүн айдасаңыздар, бир шумка жасатып алып жүрсөңүздөр өтө капчыкка ыңгайлуу, өтө экономдуу машина болуп эсептелет. Мазза, сочный машина да булар. Эшекте иштетпейбизби? Эшекте иштетсеңиздер да боло берет, бирок Nexia көргөндөр, Nexia'сы барлар жамандабаңыздар.